Ассаламу алейкум туғандар, Improfit командасының YouTube каналына қош келіпсіздер. Бүгін сіздер менен барыңыздар күтіп жатқан проб компаниялар жөнінде сөз сөз. Проб компания деген эмне, кантип тезирээк өтсө болот? Ушу проб компанияда челлендждерди өтүп аткандагы новичоктордун эң көп каталары кандай каталарды кетирет? Анан кантип өтүш керек? Өткөндөн кийин акчаны чыгарып береби, чыгарып бербейби? Бардыгын азыр сиздерге айтып берем. Жана ушул менен проб компания жөнүндө, проб жөнүндө ушу вопросту жабабыз туғандар. Аракет кылабыз. Кеттик анда. Проб менен брокердин айырмасын мен биринчи проб боюнча видеодо түшүндүрүп кеткем. Экөөнүн кандай айырмасы бар, жана дагы бир сыйра түшүндүрүп кетейин туғандар. Трейдерлер бул брокердин ичинде соода кылбайт. Трейдерлер бул межбанковский системанын ичинде торговля кылат, соода кылабыз. Сиз менен биз ошол бизди система экөөбүздү бириктирип турган бул брокер болуп саналат. Бул обязательный нерсе. Бир брокер менен иштешибиз керек. Эми бул жерде брокер дагы тиричилик кылыш керек, бизге окшоп эле. Бул каяктан тиричилик кылат десеңиздер, бул ошол биздин система менен байланыштыргандыгы үчүн кээ бирде комиссия алат, кээ бирде спредтер менен акча таап, ушундай өзүнүн тиричилигин улантат тугандар. Ал эми проб компанияларды кандай болот десеңиздер, көпчүлүк проб компанияларда система деген нерсе жок. Алар ошол брокердин ичинде эле, мисалы трейдер ошол брокердин ичинде эле соода кылат. Ал эми болсо ал брокер системага чыгарбагандыгы үчүн ал комиссия дагы спред дагы албайт, өзү мындай реальный албайт дагы. Ошонун ичинде эле бул экзаменден жана силер челлендж өтүп атканда акчадан, анан ошол сиздер көпчүлүгү ошол көбүнчө экзаменден эле табышат. Анан кээ бирки системага чыгаргандар дагы бар тугандар, алар бирок Кыргызстанда иштебейт. Алар боло турган болсо, алар ошол биздин проценттен акча алышат. Мисалы сиз булардын экзаменден өтүп бир шот алсаңыз, ошол шоттон тапкан акчаңызды, мисалы $20,000 бир айда $2,000 иштеген болсоңуз, ошонун 80%-ин сиз аласыз дагы, 20%-ин ошол проб компания алып, ошол менен тиричилик кылып кетишет. Бирок көпчүлүгү андай эмес, көпчүлүгү ошол экзамендерден эле акча табат. Сиздер мисалы $50,000 шотко 250-300 төлөйсүздөр, анан ошол экзамендерди өтө албагандар 90% өтө албагандыгы үчүн ошол 90% адамдын слив кылган челлендждердин акчасын 10% адамга ошону бөлүп берип коет дагы, өздөрүнө да кандайдыр бир анан прибыль калат тугандар. Ошентип бул жак окат кылат. Кийинкиси бул акчаны каяктан алышат, анан чындап эле чыгарып беришеби проб компаниялар деген сөз. Акчаны ошол сиздер менен биз челленджге төлөйбүз, экзаменди биринчи, экинчи этапты өтөйүн деп, анан ошолордун челлендждердин 90% өтөм деген адамдардын 90% челлендждерден өтпөй калгандыгы үчүн ошол акчалар чогултуп турат. Ал эми 10% дагы өтөт, 10%-ин өткөндө дагы 10%-ин 5% гана биринчи выплатага жетет тугандар. Анан ошол 95% адамдын төлөгөн акчасы менен кайра ошол 5%-ин жаап турушат. Көбүнчөсү бардык брокерлер эле ушундай тугандар. Кийинкиси бул эрежелер. Мурунку видеодо айтып кеткенмен бардык эрежелер тууралуу, күнүмдүк минустар тууралуу, канча минус болуш керек, ошону бир сыйра көрүп чыгыңыз. Бул жерде көбүнчөсү биз кантип өтүш керек деген, кантип система түзүш керек деген суроого көбүрөөк жооп беребиз тугандар. Анан эң көп бузулган эрежелер бул ошол трейдердин системасынын жоктугунан бул drawdown деп коет. Бул бир күндүк же болсо ошол өзүнүн ошо drawdown боюнча эрежеси бар. Ал деген мисалы $10,000 шот ала турган болсоңуз проб компаниядан, анан $1,000 минус кылбай $800 плюс кылышыңыз керек, 8% плюс кылышыңыз керек. Анан көбүнчөсү баягы бир күндө өтө коём, 2 күндө өтө коём деп ошол $1,000 жоготуп коет дагы, анан ошол менен көбүнчөсү ушул аккаунт ошондой слив болот. Анан башка эрежелери бар, жанакы кээ биркинде скальпинг запрещен, кээ биркинде новостной жанакы жаңылыктарда, ньюстарда торговля кылганга болбойт, бирок эң көп 99% ошол drawdown. Калган эрежелери бар экен, аларды бузса да болбойт экен деген нерселер бул башка эрежелери оңой эле. Көбүнчө ошол drawdownдан 99% трейдерлер ушудан сынышат, ушул жерден кайра аккаунттан слив кылышат. Проб компаниянын челленджин кантип өтсө болот? Проб компания бул сиздерге жана алтын таблетка эмес, бул бекер акча эмес, халявный акча эмес бул силерге. Бул дагы кадимкидей, эгерде сен реальный торговляда, реальный шотто соода кыла албасаң, стабильно соода кыла албасаң, анда сен проб компаниядагы стабильно соода кыла албайсың. Проб деген сөз, проб компания сен челленджди өткөндөн кийин сага funded аккаунт берет. Funded аккаунт деген сөз бул сен ошол профессионалдуу трейдер деген сөз. Ошондуктан эгерде сен реальный аккаунтта да жөнөкөй обычный аккаунт шотто дагы сен анча соода кыла албасаң, анда сен ошол проб компаниядан соода кыла албайсың. Анан биринчиси болсо бул проб компаниянын тандоо. Проб компаниянын эми биз азыр
Эң жакшы негизи FTMO болот проп компаниялардан, баардыгы айтат. Бирок бул мына СНГда, Россияда, бизде бул иштебейт, жардам бербейт. Эгерде сиз өтө мындай күчтүү болуп кеткенде ошол FTMOго өтсөңүз болот. Ал үчүн сиз ошол Европада бир таанышыңыз сиздин атыңыздан өтүп, анан сиздин атыңыздан соода кылып туруш керек болот. Бирок аныкы көбүнчөсү ал эң жакшы проп компания болуп саналат, чешский проп компания. Анан азыр биз колдонуп аткан проп компаниялар булар мына СНГда жакшы азыр чыгып келаткан бул The Fifers деген проп компания менен сунуштайм. Алар мага эч кандай акча төлөп бербейт, жана реклама алган үчүн. Просто бул өзүбүздүн иштеп жүргөн проп компаниябыз. Акчаны чыгарып бергенде дагы, киргизгенде дагы бул гумандуу, жакшы чыгарып, жакшы мындай күттүрбөйт. Анча-мынча правилаларды бузулса дагы кайра кирип жана поддержкада тез сурап жооп кылсаң болот. Ушундай болуп калды десең, анда сенин баардык түшүнүү менен кайра аккаунтуңду кээ бир жерден ката кетирип алсаң, ошол каталарды да оңдоп коет туугандар. Анан эң көп могул жерде ката кетире турган бул риск. Риск дегенде туугандар биз көбүнчөсү эгерде реальный соодада сен жанакындай риск жок эле иштеп көнүп кала турган болсоң, бул жерде структурный риск менеджмент менен кириш керек туугандар. Анткени бул жерде счет чоң, мисалы $10,000, $50,000, $100,000, $200,000 чейин. Анан бул жерде көпчүлүк ошо риск сактап алганда, мисалы бир сделкага 2% менен кирет, мисалы $10,000 1% бул $100. Кээ бир сделкага 2% менен кирет, кээ бир сделкага 3% менен кирет. Ошентип атып ал мындай риск менеджменти дагы туура келбейт. Туура келбей алгандыктан анан ошонун айынан слив кылып алышат туугандар. Бул жерде дагы адамдар ойлойт, буну тез эле өтүп кетем деп ойлоп, ошону максат кылып, мисалы 2-3 күндө эле өтүп кетем, бир жумада эле өтүп коем дегендей кылып атып, тезирээк соода кылам деп атып, анан ошонун айынан слив болот кайра эле. Анан кайра эле тез эле өтүп кичине калды деп кайра алат, кайра жоготот, ошентип атып бир 5-10 аккаунтту уже жоготуп койгон болот туугандар. Анан бул жерде эң жакшы нерсе бул күнүнө эгерде сиз рискти сактап 1% менен гана соодага киргенди көнүп ала турган болсоңуз, анда сизге 1-2 сделка максимум бир күндө жетиштүү болот. Андан ашып кете турган болсо, бул уже овертрейдинг болот дагы. Бул сиз бул эми көпчүлүгүнүн практикасында 1-2 сделка гана кылышат, ал эми андан кийин ордер овертрейдинг болот дагы. Андан кийин сиз уже толук түрдө жанакындай кылып алышыңыз мүмкүн, акчаңызды жоготуп алышыңыз мүмкүн. Анан бул проп компанияда эгерде сенин стратегияң скальпинг боло турган болсо, 5 минутта таваккал менен кирип, таваккал менен чыгып кетем десең, тобокел кылып, анда бул сага проп компания пайдаңды чыгарган күндө деле сени блок кылып коюшу мүмкүн. Анткени алар ошол өздөрүнүн берип аткан депозитин болушунча коргогонго аракет кылышат. Ошондуктан бул мындай стабильно иштеген трейдерлерди алар жакшы көрүшөт дагы, анан ошолорго беришет. Башында булар кандай кылат? Башында сен челленджден өткөндө деле, 2 этабынан өтүп уже кичине акча чыгарып баштаганыңда деле сени булар реальный рынокко пока кылбай турат. Сен ошол сен акчаңды чыгарып бере берет, бирок сени реальный рынокко кошпой турат. Анан сен качан 200,000, 300,000 аккаунтту алып ошолдон экзамен өткөндөн кийин, бул уже стабильный трейдер экен дейт дагы. Анан сени ошол түптүз системага улап коет, обычный брокердей эле. Анан сен ал жакта даже көбүрөөк акча, жанакы 20-80 иштеп атсаң, анда уже 90-го 10, даже 100-гө 0 болуп иштеп каласың туугандар. Анан бул жерде көпчүлүгү бул тез өтөм деген жана айткандай, тез өтөм дейт. Тез өтүп алам, анан тезирээк акча табам, андай кылам, мындай кылам. Жок, бул жерде проп компанияда бул максат биринчи ошол аккаунтту сактап калуу. Сен аккаунтту сактап калам деп аракет кыла берсең, бул жерде ошол өзүңдүн соодаң өзү менен кете берет. Мисалы, бул жерде сен айына бул 4-5% сага проп компанияда жетиштүү болот. Сен күндө 4-5% бул айына бул жакшы бир 5-6 сделка деген сөз. Анан эгерде сен 4-5% алмсынбай, мисалы сен азыр бир 5.000 счет алдың башында, ошонун 4-5% азыраак да, ага сен алмсынбашың мүмкүн. Бирок сен 4-5%га кеч көнүп ала турган болсоң, стабильно, ай сайын стабильно ала турган болсоң, сен уже $100,000 дагы 4-5% стабильно кыласың деген сөз. Ошондуктан туугандар, сделканы азыраак ачып, анан болушунча аккаунтту сактап калганга аракет кылсак, анан 4-5% $100,000 мисалы өтүп алсаң, 4-5% бул $4,000-5,000, 2 жума сайын чыгарып турсаң, бул айына $10,000 деген сөз туугандар. Ошон үчүн болушунча тезирээк өтөм эмес, тезирээк иштеп калайын эмес, болушунча аккаунтту сактап, риск менеджментиңерди түздөп бир калыпка салып алыш үчүн бул нерсени иштеш керек туугандар.
проп компанияны кантип өзү үчүн тандаш керек? Эми өзү үчүн дегенде бул бирөөсүн адамдардын уровени ар кандай. Мисалы бирөө новичок, бирөө средний, бирөө профессиональный, анан жөн эле новичок болуп туруп эле кичине эле трейдингди ютубтан 1-2 сабакты көрүп эле сен сразу 50 миңдик 100 миңдик проп аккаунт алып алсаң, анда бекер эле акчаны кетирген болосуң. Ошондуктан эгерде сен начальный уровень болсо, кичине средний болуп, кичине өзүңүн стратегияң толук болмой сайын сен азырактан иштеп тур. Азыраак аккаунт алып, мисалы $5000, $10,000, кээ бир жерде $2,500 бар. Анан ошолор менен иштеп турсаң болот. Анан сен качан стратегияң четко жазылбаса, мисалы могул жерден конкретно могул жерден кирем, могул жерден чыгам, могул жерде стоп болот деп жазылбаган бир стратегияң болсо, анда сен лучше проп компанияга кирбей эле койгонуң оң. Качан сен стратегияң толук жазылып, анын үстүндө сен иштеп, мурунку бектест кылып, 2 жылдыгын карап, 2 жылда ай сайын карап, монжай болуп тур эле деп ошондой анализ кылып чыгып, анан өзүңчө ошону сенде статистика болуп калат уже. Сен 1 жылдыгын карасаң, трейдингдин платный кылып 1 жылдыгын карасаң, сен ошол жерде статистика болот. Мисалы 1 жылда 200 жолу кирди, 200дүн бир 120сы тейк профит алды, 80и стоп алды дегенде өзүңүн статистикаңды чыгарып, ошондой кылсаң, анан сага баягы стоп лоссторду алганда дагы, мисалы стоп лосс алганда дагы сен уже психологияң, эмоцияң берилип кетпейт. Анткени сен мисалы айына сен 30 жолу стратегияң боюнча сделкага кирсең, анын стабильно ай сайын 10 стоп боло турган болсо, анда сен эгерде стоп алганда дагы, бул значит ошол боло турган стоптун бирөөсү экен да дегендей кылып, дальше сен кийинки күндү күтөсүң. Анан көпчүлүгүнүн проблемасы ушундай: бир күн стоп алат дагы, анан кийин кайра эле стопту чыгарам, кайра минусумду чыгарам, плюс кылам деп атып, анан кайра ошентип атып аккаунтту чыгара албай калат, аккаунтту минуска кирип кетет. Анан уже аккаунт 5% минуска киргенден кийин уже сен аккаунтту кайра плюс кылганда үмүтүң өчүп калат дагы. Анан өлүп кетсин деп анан бир жолу слив кылып ийесиң. Анан эгерде сен новичок болсоң, ошо средний болсоң, уже сенин стратегияң түзүлдү конкретно. Эгерде take profit стопту кайсы жерден коюшту, кайсы жерден киришти стратегияң билбесең, анда сен бул жака кирбей эле кой турган, бул жактан жөн эле убактыңды өткөргөн болосуң. Анан сен средний уровеньде трейдер болуп калдың, канча бир жыл окудуң дейли, допустим. Сен стратегияңды үйрөнүп атасың, стратегияңды жазып алдың толук, анын үстүнөн бектест кылдың, фронт тест кылдың, бардыгын жаздың. Анан жазгандан кийин сен уже средний болуп, анан средний уровеньдесиң, анан сен уже 5000ден 10 000ден кылып көрсөң болот. Биринчи 5000ди кыласың, стабильно 3 ай стабильно выплата кыласың, 3-4%ден 5-6%ден кыласың. Анан сен уже жанагындай 3-4 жолу выплата кылгандан кийин сен уже аккаунтту чоңойтосуң, депозитти чоңойтосуң. Процент эмес, сен депозит чоңойтосуң. Сен 10 000дик аккаунтты аласың, $10,000 аккаунтты аласың, анан 10 000ден 4-5% иштей баштайсың. Анан 10 000ди 4-5% иштеп, стабильно бир 2-3 ай чыгаргандан кийин, дальше сен 25 000 көтөрүлөсүң, 50 000 көтөрүлөсүң, ушинтип дальше сен ушундай кете бересиң. Главное бул жерде стабильный 1%ти кылганды үйрөнүп алыш керек. Айына 4-5%, 5-6%, ошондой. Анан бул жерде акчаны чыгарып бербей койбойбу, анан дагы мен иштегенин бербей койбойбу дегендер бар. Бул жерде дагы проп компаниянын түрлөрү көп. Акчаны чыгарып алуу, бул азыр биз иштеп атканда, жана айткандай эле, Fifers проп компаниясында бул мындай чыгарып бербей коюш мүмкүн эмес, буга чейин болгон эмес, чыгарып берет, стабильно чыгарып берет. Анткени деген эге бул проп компаниянын арасында дагы жанагындай конкуренция болот да. Конкуренция болгондон кийин бирөө мисалы $1000 аяп чыгарып бербей кое турган болсо, анда башка мисалы бир адамга мага чыгарып бербей койсо, допустим, мен бир айланамда 20 адамга, 30 адамга аны айтам, албагыла, бул жаман экен депчи. Анан ошого алар силердин акчаңарды чыгарып бербей койбойт тургандар. Анан акчаларды канча убакытта чыгарып берет десеңиздер, бул примерно чыгарып бергенге чейин биз канча убакытта өтсө болот пропты деген сөз. Бул Fifers компаниясынын жанакындай проп компаниясынын эрежелерине ылайык сен күнүнө минимум 0,5%ден кылып, анан бир жуманын ичинде ошону минимум бир жумада өтсөң болот. Анан минимум бир жума десе эле мен бир жумада өтөм деп аракет кыла берип, анан слив кылбаган учурлар да көп болот тургандар. Ошого силер минимум 2 жумадан 1 айга чейин, даже эгерде көбүрөөк шот боло турган болсо, 50 000, 100 000 шот боло турган болсо, анда силер 1 айдан баштап дагы уже өтсөңөр болот. Ошончо убакыт кетип калат. Бирок если өтө алгандан кийин анатоо стоит болот дагы, анан уже жакшы иштеп баштайсыздар. Ошондуктан главное шашпаш керек. Бул жерде шашпай, стратегия менен күнүнө 1-2 жолдон соода кылып, өтө белилип кетпей, анан кылсаңыздар, риск менеджментте кармоо менен соода кылсаңыздар, анда буюрса силер да өтө аласыздар.
риск менеджмент демекчи, риск менеджмент, стратегиянын риск менеджменти кандай болуш керек? Стратегиянын риск менеджменти көбүнчө прop компанияга эгерде сиз 1ге 3 болсо риск reward деп коет. Риск rewardыңыз сизде 1ге 2, 1ге минимум 2,5, 3 болсо бул нормалдуу. Бул сиз бул prop компания менен ушул эрежеңиз менен иштесеңиз болот. Анан сиз эгерде сиздин стратегияңыз боюнча риск reward 1ге 1 боло турган болсо, бул деген сөз эгерде сиз минус кетсеңиз дагы $20, плюс кетсеңиз дагы $20 кете турган болсоңуз, бул риск reward 1ге 1 деген сөз. Анан бул жерде бул сизге prop компанияга деле эмес, негизи реальный торговляда деле бул нерсе болбойт. Эгерде сиз стоп алганда минус 20 болуп, ал эми take profit алганда плюс болгондо сизде плюс 40, плюс 60 боло турган болсо, ушул риск менеджмент менен сиз ушул prop компанияда толук түрдө иштесеңиз болот тугандар. Канча убакытта чыгарып берет дегенде, бул ар кимисе ар кандай. Мисалы, бул жерде чыгарып бергени азыр айтып атпаймынбы, 80ге 20 акчаны мындай бөлөсүңөр да, экөөңөрчү. Экөөңөр бөлөсүңөр, мисалы мага 80 трейдер болсом, өздөрүнүн 20% алып калат. Анан эгерде сиз акчаңызды бир айда бир чыгара турган болсоңуз, алар 90га 10 да кылып коюшу мүмкүн. Анан кийин эгерде сиз дагы эртерээк бир жумада чыгарам дей турган болсоңуз, кээбирки prop компанияларда бир жумада чыгарам дей турган болсоңуз, анда сизге 40-60 кылып коюшу мүмкүн. Сен стабильно чыгара бер мына бир жумада, бирок сен ошол акчаң кичине азыраак берилип калат сага дегенде ушунун өзү. Анан бирок минимум ошол 2 жума, бир айда чыгарганга үйрөнүп алсаңыздар аябай жакшы болот. Анан бул күз деген бар. Силер ошо биринчи выплатаны кылып атканда, ошо күздү өтөсүңөр. Күздү өткөндө кандай? Күздү өткөндө ошол өзүңөрдү далилдеп, жанагындай паспортуңарды тартып, анан кийин ошол паспортуңарды тартып, өзүңөр мындай лицоңорду сканировать этип, анан кийин ошодон кийин акчаңарды чыгарып берет, USDT кылып. Анан бул жерде дагы бир нерсе copy trading деген запрещен. Запрещен дегенде, мисалы, бирөөбүз биз 5-6 офисте отуруп бардыгыбыз бирдей сделкага кирип, бирдей чыгып, анан бирдей торговляга турган болсок, анда силерге copy trading дейт дагы. Анан ошол чыгарып бербей коюшу мүмкүн тугандар. Анан жана айткандай эле prop компанияга жана сиз айтып аткан Fibonacci'нин эрери риск реворду 1ге 3 да, 1ге 3 минимум, 1ге 2, 1ге 3. Анан ушул нерсе Fibonacci аябай сонун жакшы туура келет. Бул нерсеге prop компания менен иштегенге болушунча ушул нерсеге аракет кылыңыздар. Анан жанакындай эгер сиздер көнүп калсаңыздар, эгер 0.01ден 5-6 ачып көнүп калсаңыздар, анда андай болбойт тугандар. Бул жерде стабильно 1% менен риск кылыш керек. 1% менен 2% да болбойт. Эгерде сиздер кийин профи болуп калганда, көнүп калганда, экзамен өтүп атканда 2% кылышыңыздар мүмкүн. Бирок уже торговля баштаганда 1% адан ашчы болбойт. 1%тен 1,5% болуп кетсе дагы, сиз ошол слив болуп кетсеңиз толук мүмкүн. Ошондуктан ар бир сделка минус болобу, плюс болобу, бардыгы 1% менен гана кетиш керек тугандар башында. Кээде анан төмөндө болсо болот, 0,5 менен кылсаңыздар болот. Бирок 1%тен ашырбаганда мен силерге сунуштайм. 1%тен ашырсаңыздар уже слив болуп кетишиңер тез эле мүмкүн. Анан жана 0,01ден мисалы сен 1% стопка койдуң, 1%ң сен алтынга мисалы 0,05 лотко туура келди. Сен 0,05 лоттун ордуна сен 0,01ден патратып ар жерден ачып койдуң. Бул сага туура эмес болот. Ал жерде сен рискиң да сакталбайт. Аны эгерде 0,01ден көрөктү көрүп калып, анан дайым ушундай скальпинг менен соода кыла турган болсоң, анда сен prop компания блок дагы кылып коюшу толук ыктымал. Ошондуктан болушунча 1% мисалы кээде мисалы мындай нерсе жок. $10,000 сөзсүз только 0,1 менен аш деген нерсе жок. Кээде 0,1 болуп калат. Бул сенин стопуңан зависит. Мисалы, стопуң 5 пункт болсо, анда сага 0,1 болуп калышы мүмкүн. Стопуң азыраак болуп калышы, 3 пункт, 2 пункт болуп калышы мүмкүн. Ошондо сеники наоборот 0,2 лот болушу мүмкүн. Ошондо сен бирдей лот менен эмес, сен бир шотко $10,000, $20,000 бирдей лот менен эмес, сен бирдей процент менен киришиң керек. Ошондо гана сен бул prop компанияда кандайдыр бир ийгиликке жетесиң. Анан бирдей лот менен киришет көпчүлүгү кайсы стопуң кандай болсо дагы, тейкиң кандай болсо дагы көпчүлүгү $10,000 0,1 менен, анан $5,000 0,05 менен бул туура эмес нерсе тугандар. Анткени деген стоп ар дайым бирдей боло бербейт. Мончончо пункт стоп обязательно деген нерсе жок. Ал стратегияңа жараша. Анан ошондуктан стопуңа жараша, стопуңдун размерин аласың дагы ошонун 1%тен кыласың. Анан новичоктордун каталары
Биринчи новичоктор бул ошол жана айткандай эле овертрейдинг кылып ийет. Бири минуска кетсе эле баягында башы айнып калып эле экинчисин киргизип, экинчисин да минус калып, үчүнчүсүн кылып анан бир күндө эле жанагы поездун келтирип коет проп аккаунтунчу, анан слив болуп отуруп калат. Ушул нерсе аябай туура эмес. Күнүнө 1-2 сделка жетет. Минус болсо дагы 1-2 сделка. 1-2 сделка өзү негизи мындай проптор эмес, реально торговляда ошондой 1-2 сделка ачасың, минус болсо минус болду. Значит, минус болушу бар экен эле. Стратегияңда бар да стоп деген. Ошол стоптордун бирөөсү экен деп туруп, бүгүнкү күндү жабасың, анан эртең свежий баш менен душ-буш кылып келип, анан кийин кайра ошол компьютерге отуруп кайра 1-2 сделка кылып, бунусунда плюс болот. Анан сен эгерде 1/3 риск реворд менен сен стратегия таба алсаң, Fibonacci'ге окшогон, анда сен буну өтүшүң оңоюраак болот. Анткени сен мисалы 3 жолу минуска кетсең дагы, сен бир жолу сделкаң менен ошол үчөөнү каптап кетсең болот. Анткени деген ар дайым процентти бирдей кылгансың, мисалы 3 жолу минус болдуң, 1%тен 3% болот. Ал эми бир жолу плюс болдуң, 3%, анткени 1/3 да ревордуңчу. Ошого сен 3% плюс болсоң дагы, анан сен уже кийинки сода кылган дагы 3% болсо, анда сен 2 күндө эле уже сен бир өтүп койсоң болот. Бирок бул нерсеге шашпаңыздар. Эгерде риск ревордуңуз 1/1, 1/1,5 боло турган болсо, бул аябай катачылык туугандар. Бул жерде стратегиядан да зависит этет. Эгерде толук түзүлгөн четкий, могул жерден мондай кириш керек, могул жерден кириш керек, могул жерден чыгам, анан карап туруп түшүшү бар, чыгышы бар деп кире берсеңиздер, анда албетте бул проп компанияда өтө албайсыздар туугандар. Анан дагы бир катасы новичоктордун бул 1 минуста мисалы определенный 1% менен кирип атасың, сен 1% менен плюс болуп атасың, нормально кетип атат, сонун кетип атат, анан 1 минус кетип калдың. 1 минус кетип калдың 1%тен, анан сен кой бул жерден кийинкиси плюска чыгыш керек эле деп туруп, анан кийинкисинде уже 2% риск алсың. Стопко чейин 2% риск алсың дагы, анан 2%ың да минус болуп кетсе, дагы минус кыласың, уже 3% дагы бир кылганда уже сен проп аккаунтуңу сен поездге келет дагы, анан ошол менен дагы башка аккаунт алганга туру келет туугандар. Ошондуктан башында биринчи аккаунтты өтө албай калдым, кайгырбаңыздар. Биринчи аккаунтты эч ким өтө алган эмес. Эч ким, анткени эмнеге өтө алган эмес? Анткени эч ким профессионал болуп туулбайт трейдингде. Бардыгы новичок болуп баштайт, средний уровень болот, анан профессионал болот. Ошо профессионал болгонго чейин 10-15 аккаунт минус кылсаңар дагы бул жакшы эле нерсе. Бирок андан кийин ошол нерседен ар бир аккаунттан сабак алып, ар бир нерсени жазыш керек. Мисалы жана журнал айтып атпадымбы, мен силерге журналды бекерден бекер жөнөтпөдүм, китептерди дагы. Ошолдо бар, ар бир сделканы жазышың керек. Ар бир сделканы жазганда, жазып катачылык чынында айтып, мисалы могул жерден кирдим, ага чейин эмоцияң кандай болгон, ушу эмоция чөтө 1 минуттан кийин калдырап калдым, ошого кирип кеттим дегенде өзүң менен өзүң ачык сүйлөшүп, ошого жазып ар бир сделкаңы. Анан кийин бир айдан кийин ошонун ар бирин карап чыгышың керек. Значит, андай болбойт экен. Мисалы 1 минуттан кийин содага кирсең, бир айдын ичинде бардыгы бир жок дегенде 80% минус кете турган болсо, болду, анда 1 минуттан кийин мен башка тиричилик кылайын, барып футбол ойнойюн, волейбол ойнойюн деп уже ушундай өзүңөргө жыйынтык чыгарасыңар. Ошондуктан бул журнал дагы аябай жакшы нерсе. Бунусуз бул проп немени элестетиш кыйын болуп калат туугандар. Эгерде сен мындай кетирген каталарыңан сабак алам, ошол каталарды кетирбейм десең, анда сен журнал колдонушуң керек. Ал эми журнал колдонбосоң, ал кетирген каталарың сразу эле унутулуп кетет дагы. Анан кийин кайра ошо кайталай бересиң, анан кайра эле бир эле мына один и тот же грабль түшө бересиң да кайра элечи. Ошого журналга жазыш керек. Мен силерге жөнөттүм, ошону ар бир кааласаң блокнотко жаз, кааласаң Notion'га, бизде шаблон бар, Notion'га жазсаң болот. Могул мисалы how use'дан кирдим, монча датада кирдим, мындай болду. Акырында эмоция мындай болду, take profit болду. Кээ бирде жанагы take profitке жетпей жабылат. Мисалы трейдингке түшүнгөндөр болсо, мисалы 1/3 болсо сенин сделкаң ар дайым 1/3 боло турган болсо, сен ал стратегияңды сен бэктест кылып мурункуларды карабасаң, сен эгерде бир сделкаң сен 2.90 барат дагы, мисалы 2.90%ке барат дагы, кичине take profit'ине тийбей түшүп кетет да, анда баягылар ойлойт дагы, жаңы стратегия келгендечи ойлойт дагы, анан кийин мындан кийин мен кичине түшүрүп коюшум керек экен, мага 3 болбойт экен. Жок, андай эмес. Эгерде четкий стратегияң болсо, сен жылдыгын, 2 жылдыгын, 3 жылдыгын анализ кылдың да, ошол жерде ар дайым 3кө бара турган болсо, анда бул нерсе бул болуш керек экен. Бул экен менин стратегиям, ушундай ар дайым 3тө гана жабам. Эгерде стопто гана стоп алат. Андан эрте
мен ачып үйбейм, жабып үйбейм деп ушундай четкий стратегияны жазып алып, аны ар бир стратегия кирип атканда ошол стратегияны карап, могул жерде бос болуш керек эле, бос болду, болду, значит могул жерден кирем да могул жерден стоп коем деп четкий жазыш керек туугандар. Ошол обязательно. Эгерде сен четкий жазбаган стратегияң же болбосо сигнал каналдары менен кирем десең, анда бул туура эмес болот туугандар. Ошол так стратегиянын жоктугу. Азыр мен силерге бул проп компанияга регистрация кылыш оңой. Мен силерге атайын жаңы аккаунт ачтым дагы. Ошол аккаунттан мен силерге азыр кантип алыш керек экенин көргөзөм. Караңыздар. Жазасыздар. Аны чоңойттук. Көрүнүп атат. Мына Z5S. Z5S чыкты. Z5S деп жазыңыздар, чыкты. Анан биринчи деп турган могул жерде караңыздар, Z5S деп чыгыш керек. Бул жерге киресиздер. Киргенден кийин мындай чыгат, сиздерге телефондо деле дал ушундай чыгат. Анан бул жерден get funded дегенди жазабыз туугандар. Get fundedди жазабыз, басабыз. Баскандан кийин бул жерге сен аккаунтуңду регистрация кылышың керек, email аккаунт. Мына allow all деген бул разрешить всех дейт. Могул жерде азыр сиздерге атайын ачылган аккаунт бар. Мына Темирлан Алибеков атайын ачканбыз, жаңы аккаунт. Могул жерде паспортты жазабыз. Азыр кандай эле паспорт? Жаздык, азыр кирсин. Мына туугандар кирдик. Сиздерге бул регистрация болуш керек. Сиздер биринчи регистрация болсо, бирок ушул нового келесиздер. Новый страницага келесиздер дагы. Анан мына new order бул новый заказ. Новый заказга киресиздер, бассаңыздар. Могул жерде сизге KFDS, futures деген бар. Futures кандай экенин азыр сизге кереги жок пока. Futures бул өтө профессионалдар үчүн. Бул жерде бунун правилалары да катуу, бирок сонун прибылга чыкканда сонун прибылга чыгасың. Бул жерде буда futures жок. Пока KFDдан сен KFD деген ошол обычный торговля. Futures деген башкача. Аны кийинки дагы түшүндүрүп берем. Кийин керек болгондо кичине профессионал болуп калганыңыздарга түшүндүрүп берем. Мына continue to KFD деген ошол улантабыз KFG-ны. Эми бул жерде биз сатып алышыбыз керек. Бул жерде мына бир стептүү деген бир неме баскычтуу, эки баскычтуу, анан bootcamp деген бар. Булардын да айырмасы бар. Бирок бизге азыр туура келе турганы, эгерде сиз бир степ болсо, сиз бир эле экзамен өтөсүз дагы, бирок сиздин жанакыңыз мына карайбыз туугандар, мен сизге көргөзүп коеюн. Мына мисалы 5000дикти алдык. 5000дикти алгандан кийин бул жерде мына көрдүңүздөр, profit target 10% деп турат. Бул мынага эле окшош, бирок split to 50ге чейин. Бул деген сөз сен прибылиң 20га 80 болбойт. Бул деген сөз сен бир эле этапта өтүп атпайсыңбы? Ошого сеники прибыль кылган учурда дагы сеники 50%ке чейин болот. 50%тен ашыгырагын ол проп компания өзү алып калат. Ал эми мына daily pause деген restange деген бул ошол мына эки баскычтуунуку бул 5%, бир күндө 5% минус болбошун керек. Бунуку болсо 3%. Анан ушундай, leverage дагы бунуку азыраак болот туугандар. Max болсо дагы ошол 3%, бул азыраак. Анан бизге эң немеси мынаны караңыздар, айырмасын. Бул жерде leverage X бул 100-ге берип атат. Эми бул жерде profit target 8%, наркы 10% эле. Сен 8% кылсаң, мына биринчи этабынан 8% кылсаң, сен биринчи этабынан өтөсүң. 5% лосс кылып алышың керек. Наркыда мынада бир стептүүдө, бир баскычтууда 3% эле. Сен бир күндө 5% минус кылып алышың керек. Общий 10% минус кылып алышың керек. Бул жерде мынау жанакы leverage дагы 1ге 30 бул X дагыча. X бизчө. Экинчи фазаны, биринчи фазасында 8% плюс кылышың керек. 5% минус кылбай туруп кылышың керек. 10% минус кылбай туруп кылышың керек. 5% бир күндө минус кылбай кылышың керек. Экинчи фазага өтөсүң, буну туура кылсаң 8% көтөрдүң, нормально сонун болуп атат. Жыргап кетесиң дагы экинчи фазаны өзүң мындай сөгүнбөй эле мындай башкачараак айтканда мындай өзүнчө кыйын болуп кетесиң да, экинчи фазаны мен тез өтүп коюп турбаймынбы көрсөтүп, анан кийин өтөм деп анан кайра шашып атып, муну да жоготуп аласың. Экинчи фазада болсо бул азыраак. Сен мисалы $10,000 сен 5%, $10,000 алайлы. $10,000 сен 5% кошушуң керек. Бул мына $1,000. Экинчи фазасында. Ал эми минус болгон, жок 5% бул
$500, ал эми бул max loss деген бул ошол общий $10,000 $1,000 минус кылып алышың керек. Эгерде сен $1,000 минус кылып ийсең, анда сен слип болуп кетесиң деген сөз. $1,000 деген бул 10% да туугандар. 10%, 1%тен сен эгерде риск ала турган болсоң, 1%тен ар дайым. Сен 10 мындай $1,000 минус кылыш үчүн сен 10 жолу катары менен болсо через 10 жолу минус болушуң керек деген сөз да. Бул эми кайсы стратегияда, бул ошол скальпингдер болбосо, анан кээ жанакы инфо-цыгандардын стратегиясында эле болбосо, атак ондай биз колдонуп аткан немелер менен андай болушуңуздар мүмкүн эмес туугандар. Ошон үчүн туура стратегия керек бул жерде. 1% риск менен анан туура жазылган стратегия. Тандадыңыздар, допустим, силер мына $5 тандадыңыздар, обязательно 2 немелүү, анан мен тез эле өтүп алышым керек, бир баскычтуу десеңиздер, анда баары минус болосуздар, немеси жок. Анан бул жерде бизде трейдинг платформа MetaTrader, анан S-Traders деген бар. S-Traders бул жаңы чыккан платформа, бул деле MetaTrader деле. Бунун деле өзүнүн платформасы бар. Бирок азыр баарыбызга көнүмдүк деле MetaTrader. Анан мына Add to Cart деп турат. Add to Cart деген бул ушул жака төлөйсүздөр, кирип туруп төлөйсүздөр. Анан мына бул жерде сиздер өзү скидка беришке келе, биринчисине скидка берет. Эгерде бир промокод бар, аны айтпай эле коеюн, же жазып коем кийин, өзүм промокодумду жазып коем. Кааласаңдар ошо менен кирсеңдер 5% скидка берет. Анан Add to Cart'ты кыласыздар. Ол жака келди. Буну карайсыздар дагы, мына дискаунт код деп турат, ушул жерге мен промокод берем, ошону жазсаңыздар, эгерде кааласаң, бул жазбаса жазбай эле кире берсеңиздер болот. Анан эч кандай биз деле ал промокод менен байып кетпейбиз. Сиздер деле просто сиздер скидка аласыздар да, ал мененчи. Анан эми жазып туруп киресиздер, сиздерге 5% неме берет. 5% скидка берет, анан ону басасыздар дальше. Бастыңыздар, анан бассаңыздар, нол жерге полный чыгат. Нол жерге номериңизди жазасыздар. Бул жерге любой адрести, мына посткод дегенде, мисалы Оштукун жазасыздар, 73 ушундай окшогон Оштукун посткод бар, сетини жазасыздар обязательно. Анан ошо менен мына Кыргызстан деп эле кирип туруп кирсеңиздер болот туугандар. Анан могул жерден басасыздар, ону басасыздар дагы, мисалы могул жерде Кулатова, мисалы Кулатов 2 деп койсоңуздар болду, бүттү. Посткодко мисалы 73 ушул обязательно, бирок ошо өзүңүздөр жашап аткан номерден Google'дан издесеңиздер, мисалы почтовый индекс Ош, почтовый индекс Бишкек деп кирсеңиздер, анан ошонун неге номериңизди жазасыздар. Мисалы ошондой жазасыздар дагы. Анан сити дегенге ошол Кыргызстан деп турат да. Мына Кыргызстан мисалы Ош деп жаздыңыздар. Бул жерге допустим жаздык. Бул жерге мисалы 228 жаздык. Мына ушундай болду. Эми сиздер бул жерден эң жакшы вариант сиздерге мына Confirmo деген бар. Confirmo сиздер через криптовалюта которосуздар. USDT катары Binance'дан, анан Bybit кааласаңыздар, ошол жактан биринчи P2P менен кылып аласыздар, акчаны алмаштырып аласыздар, сомду. Анан ошол жактан которсоңуздар болот туугандар. Ушу Confirmo менен көп жүргөндө бардык проб компанияларда, эгерде бул проб компания жакпаса башкасын көрсөңүздөр болот. Эгерде бул кымбатыраак болуп атса, Funding Pips деген бар, бирок ал мен көбүрөөк акча кылсаң чыгарып бербей коюшу мүмкүн. Ошол мен көбүрөөк акча кылганда меникин чыгарып бербей, меникин блок кылып койгон. Анан биз баардыгыбыз жалып таштап, бирок баары бир чыгарып бербей койгон. Ошондуктан андан кийин только ошо Z5S иштейбиз туугандар. Анан ону Confirmo'ну тандадыңыздар дагы. Анан ол жерде complete payment деп турат. Complete payment'ти басасыздар. Басканда сиздерге мындай берет. Мындайды сиздер USDT-ни танайсыздар, ушул жерде USDT, анан кийин сиздерге Arbitrum One деген бар. Arbitrum One бул арзаныраак көрүп бул $46, ал эми бул $39. Ошого сиздер эми Binance'га киресиздер. Binance'га киргенден кийин ошол жерде отправить на другой кошелек деген бар. На другой кошелек деген чыгат. На другой кошелекту бассаңыздар, силерге USDT деген бар. USDT-ни басасыздар. USDT баскандан кийин сеть деген бар. Ошо которосуздар. Сетьти басасыздар. Азыр сетьти басасыздар. Анан сетьти ошол жерде Tron деп турат, Arbitrum деп турат, Ethereum деп турат. Ошону сиздер Arbitrumду тандайсыздар. Arbitrum тандайсыздар дагы. Могул жерде көрдүңүздөр, могул сиздер крипто кошелек алардыкы. Анан ошол Arbitrum баскандан кийин астына ошол мынаны кой деп чыгат, адрести кой деп чыгат. Анан сиздер могул жерден копировать этесиздер дагы. Ошол жака алып барып коёсуздар.
апарып койгондон кийин ошо акчаны которосуздар. Мисалы могул жерде 39.18 деп турат. Сиздер бул жер анын өзүнүн комиссиясы бар. $1 бекен, 0,1 бекен ушундай. Ошонун комиссиясын эске алып туруп, анан кичине көбүрөөк акча. Могул жерде 39.1 сиздер примерно бир 39.5 салсаңыздар, жок 39.5 салсаңыздар бул жака уже нормальный болуп түшөт дагы. Андан кийин бул жака примерно ушул сумманын кичине айырма болот. Ошо көбүрөөк берип каласыздар. Жетпей калганда уже бербей коет. Ошондуктан көбүрөөк салыш керек. Кичине болсо да кичине көбүрөөк салып койсоңуздар, риск жок. Бир 20 сом 30 сом көбүрөөк саласыздар. Андан кийин уже ушул жерден кылсаңыздар, уже Binance'дан кирип полный көчүрдүңүздөр. Адреске ошончо акча котордуңуздар. Ошонун Arbitrum One'дын комиссиясы жазылып турат. Ошону эске алуу менен которсоңуздар, анан бул жерде автоматически мондай болуп чыгат, птичка болуп чыгат дагы. Анан кайра силер аркага өтөсүздөр. Кайра аркага барасыздар. Аркага өзү апарып коет төлөгөндөн кийин. Анан кайра менин аккаунтум деген жерде, могул жерде азыр сиздерге менин аккаунтум деген жерде сиздерде полный профиль нерде өзүңөрдүн аккаунтуңар чыгып, могул жерде аккаунтуңар чыгып, анан дальше аккаунтуңардын ар бирин көрүп турсаңар болот. Канча минуска кетти. MetaTrader'ден карабайсыздар да, MetaTrader'ден соода кыласыздар. Бул жака код, паролдор берилет. Ал эми неме болгондо, минус болгонун, канча калды, күнүмдүк дrawdown, күнүмдүк канча минус болбош керек деп ушундай ошону өзүңөр анализ кылып, ошончо иштесеңиздер болот. Анан акырында айтарыбыз туугандар, негизи туугандар бул жерде сонун болуп иштесе болот туугандар. Бул көбүнчөсү мындай депозит жанагы инвесторлордон депозит алып отурбай ушул жерден кылсаңыздар болот туугандар. Бирок буну оңой көрбөңүздөр. Бул оңой нерсе эмес. Эгерде сиз реалдуу торговлядан, өзүңүздүн шотуңуздан жанагындай минус болуп, эмоция калтырып, психологически ушундай бир нерселер болуп атса, значит сиздин стратегияңызды оңдош керек. Анан стратегияңызды оңдогондон кийин ушул жака кирип көрсөңүз болот. Кирип көргөндө дагы башында аз-аздан баштаңыз. $5,000 баштаңыз, $2,500 баштап, анан дальше соода кылып кетиңиздер туугандар. Анан бул Z5S'ин дагы бир жакшы жери, бул силердин шотуңарды чоңойтуп кетет. Мисалы, $25,000 шотуңарды силер $50,000 чейин чоңойтсоңор болот. Анда шарттары оңой эле. Сен эгерде экзаменди өтүп, толук өтүп бүткөндөн кийин сен 10% кошосуң да. Мисалы 25,000га 10% койсоң, сен 27,500 болот сенин акчаңчы. Анан сен аны 2,5 чыгарасың, өзүң чыгарасың дагы. Анан сен карасаң эле шотуңду сени $30,000 көтөрүп коюшкан болот буларча. Анан дальше дагы 10% койсоң, 10%ңи чыгарасың. Кайра сенин шотуң ушуну көтөрүп, буну сплит деп коет. Ушул бир гана ушу Z5S'те бар. Анан сен уже $100,000 акыркы аласың, 100,000 профессионал болуп калгандан кийин, анан сенин 10%ин сеники ошентип көбөйүп кете берет. Керектери бар ушул Z5S'те бул $1,000,000 чейин ошентип 10%тен көбөйүп кетирипкендер бар. Анан сен $300,000 ашкандан кийин, анан сен сага комиссия албайт, сен 100% өзүң аласың. Анан булар эмнеден акча табат десеңиз, уже сен $300,000 кылгандан кийин сени прямой нарк система менен улап коет дагы. Анан алар ошо ортодон комиссиядан алат дагы. Бирок сен иштеген акчаңын 100% сага төлөп берет туугандар. Ошондуктан негизи иштесе болот. Бирок ушу мен айткан каталарды кайталабасаңыздар, өзүңүздөргө стратегия түзүп алсаңыздар, ошол менен толук түрдө иштесе болот туугандар. Анан эң главный нерсе жанагы стратегиянын эрери 1/3, жана Fibonacci койтасыздар, 1/3, 1/2 иштеп атат. Ушундай бир стратегия болуш керек. Андан тышкары ошол эмоция менен китептерди жөнөтөм Telegramга. Ошол Telegramда китептерди кандай иштеш керек, эмоцияны кантип башкарыш керек, ошолордун баардыгы жазылган. Журнал ачышыңар керек. Анан ушуларды кылып алсаңыздар эле болду. Буюрса өтүп, уже биринчи выплатаңыздарды кыла баштайсыздар туугандар. Эгерде ушул видео кандайдыр бир пайдасын тийгизген болсо, лайк, комментарий калтырып кетиңиздер. Анан кандайдыр бир суроолорго да жооп албай калсаңыздар, аны жазып кетиңиздер. Биз болушунча ошол баардыгына жооп бергенге аракет кылабыз. Анан funded аккаунт болгондо, мисалы болсуздар да, буюрса насип кылып болуп калса, ушул сиздин дагы бир пайдаңыз тийген деп, анан бизге дагы бир жөнөтүп, ушу сиздин аркаңыздан болуп атат деп койсоңуздар, анда биз дагы кубанып калабыз, өзүбүзчө сүйүнүп, бирөөгө пайдабыз тийиптир деп. Анан дагы кандай суроолор, проптон башка дагы суроолорго көбүрөөк кайсы темага келе турган болсо, анда ошол тема боюнча дагы толук тартып беребиз туугандар. Анда эмесе ассалому алейкум баарыңыздарга. Саламатта калыңыздар. Бул YouTube'дан көрүп атасыздар, ошого башка досторуңуздарга да жиберип коюңуздар туугандар.